Саламатсыздарбы, мен азыр кантип документке QR код коюуну үйрөтөм кээ бирөөлөрдүн суранычы боюнча. Өзүбүздүн VPS офисибизге киребиз. Бул жерде баардык бизге келген документтер сакталып турат. Эми маселен менин иш планым деген документ бар экен. Ошону биз Google дискке сохранить этебиз. Менин иш планым сохранить. Эми кайра Google дискке барабыз. Google дискке барсак, акыркы келген мына менин иш планым бар. Муну биз кирип копировать ссылку дедик. Эми Google'га барабыз дагы. Chrome, Google кайсы болсо боло берет. Mi QR код дегенди басабыз. Тооба сөзүңөр. QR кодду басабыз. Бул жерден ссылка деген жерди басып туруп ставить этебиз. Анан кийин настроить. Бул жерде биздин QR коддун шаблондору бар. Кааласаңыздар ар кандай кырып стилизовать этип алсаңыздар болот. Маселен, бизге могу QR код жаксы. QR код жакса болот. Же болбосо моундай кылып алсак болот сыртына. Эгер бул көбүнчө baby girls деп атат го. Бул жерде кыздын сүрөтү болсо дагы жакшы болот экен. Или мына сумка, или бул кимисин. Анан кийин бул жакта штрихтин көптүгүнү муусун тандасаңыз караңыз, барган сайын бул жерде дагы түстөр өзгөрөт. Так, анан биз бул жакта 3 жагына 4 бурчтук коюу дегенди, высокий дегенди кое алганбыз. Ушу высокий дегенди тандадык. Анан внешний глазный структуру, четтегиндеги 4 бурчтук, овал, ушул сыяктууларды тандайм десек, муну биз тоголокту тандадык. Андан кийин глазный структуру дейт. Экинчисин тандайлы. Ушинтип өзгөрсө, фон, прозрачный фон деген танда, цветочный градиент десек, мынтип өзгөрөт. Однотонный болсо, прозрачный мындай болот. Кийин бул жерге биз бул документ болгондуктан бул жерде загрузить деп телефонуңуздан биринчи аккаунт сурайт. Киребиз дагы бул жерден өзүбүзгө керектүү кайрадан болуп атат. Муну койдум беле. Так, анан жыштыгын тандадык. Кайрадан баардыгын тандап чыгабыз. Анан бул жерден өзүбүзгө керектүү сүрөттү киргизип алабыз. Маселен, бул сүрөттү киргизсек, мына бизде атайын даяр шаблонубуз, мындай шаблон болду, ичинде кичине сүрөт болот. Скачать QR код дейбиз. Болду, бизге скачать этилди. Бул жерде открыть этсек, мындай бизде сүрөтү менен кошулган атайын QR код пайда болду.